Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксиде иштеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Баарыңыздарга кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен. Азыр эле бир мындай окуя болду да. Эркек киши пассажир отуруп сөздү баштады. Өзү сөз баштады. Там погода, наркы берки, сүйлөшүп, биринчи мындай анализ кылдыбы же сөздү ыргыттыбы же насколько уравновешенный деген текшергиси келдиби, билбейм, теманы вообще башкадан баштаган да, там про бытыху, про то, что творится в целом, жанагындай строительном мире, наркы берки деген суроолорго сүйлөп ушундай келет, там мен упай деп мына кошумчалаган кезде кошумчалап, там минимальный поддержка келдим да, эменечи общенияны. Анан бир туруп эле, не в тему суроо берип атат. Эмнеге таксисттер мондай агрессивный, нервозный болосуңар деп калды да. Анан кетип атып, бул суроону конкретно азыр экөөбүздүн ортобузда болгон сүйлөшүүдөн келип чыктыбы же бул суроо сизде изначально эле барбы десем, бир аз токтоп калды. Токтоп калып, унчукпай туруп анан кийин кече эле жанагы инстаграмда жанагы роликтерди көрөдүм дейт. Жанагы перегруз боюнча бир көрүп калдыңар, ким көрүп калды, ошону перегруз боюнча типа ушундай кел алып чыгып, мындай тигиндей деп өлө агрессивдүү сүйлөдү деп айтып атат магачы. Анан көрдүм дедим. Анан ошого оюң кандай дейт. Анан эми мен эмени кармаган жокмун, камераны мен тарткан эмесмин. А так ал жакта, история непонятно болуп атат десем, дейт. Анан кийин кече эле дагы бир видео көрдүм дейт, жанагычы дегенде тоом дейт го, жанагы эме сөгүпчү. Ошол боюнча эме дейт. Неге андай кылат, кийимдерин таштап, неге антип эме аркага айдап жана кийимдерин депсилейт, наркы берки деп калды. Байкеси дедим. Давай сейчас ради прикола, мен дедим, камераны алам дедим. Алып туруп анан биякта, сени тартам. Могу пассажир, билбейм, бирдеке пассажир экен, жөндөн жөн келет, мага аябай катуу мага сүйлөдү. Азыр карасаң эмтип унчукпай отурат. Ушундай деп тартам дедим. Тартып туруп кийин киргизем дедим. Эмегечи, инстаграмга же бирдекеге там случай чего ахват жакшы болуп кеткен болсо, бардык таксисттер сени жамандап чыгышат. То, что сен натуре ошол эме унчукпай калдың камераны тарткандан кийин деп. А так история изначально кандай болду десем, мантип калат. Вот ушундан болуп атат кептин бардыгы дедим. То, что любой бир окуяны жанагындай новостной порталдар, новостной блогтор, якобы журналисттер информацияны тактап билбей эле заголовканы, таксист ушундай кылды, таксист ушундай деди, таксист мондай деп туруп чыгарат, чтобы ахват жакшы болуш үчүн десем, дейт. Ну вот байке, ошондой болуп калат да, эгер азыр мен ошону чыгарып коеюн сени, ушундай болот десем, деп туруп унчукпай кичине хабат этип калды, Анан түшүп кетти. Түшкөн соң эле, мен сразу линиядан чыктым дагы. Ошол мынакта кайнап аткан кезде, оюңарды билип коеюн дедим да. Жанагы Хабиб Нурмагомедов дагы бар го, эме интервью бергендечи, когда какой-то дурак из Дагестана делает какие-то неправильные вещи, то журналисты обобщают и говорят, что это дагестанцы. А если какой-то спортсмен из Дагестана выигрывает какую-то медаль, то журналисты говорят то, что это Россия. Депчи. Ошондой эле кепте биякта деле мисалы үчүн таксисттердин атын полностью жамандап туруп киргизип салат. Информацияны до конца чукубай, информацияны до конца эме кылбай. Негизи журналисттин конкретный эмеси, миссиясы окуяны чыгарыш керек, бирок күнөөлүү тарапты жазбаш керек. Ал деген күнөөлүү тарапты бир гана соткан чечет да. Сот чечим аркылуу ушул бала, ушул адам же ушул неме күнөөлүү деп. Журналисттин иши ошону эмени чыгарыш керек, элдин эмесинечи, суроосуна мындай айтканда. Типа таксист деп эле жол жүргүнчүлөр арасында бир окуя болуп кетти. Эмне себептен деген вопрос менен изилдеш керек. Нет, таксист ушундай кылып, таксист мындай кылды деп туруп, на ровном месте, может быть, на самом деле ал күнөөлүү болушу мүмкүн, бирок ал
кандайдыр бир процент адамдын оюнда, кандайдыр бир проценттин оюнда, андай эмес да, лично менин оюмда ал күнөөлүү деп мен эсептебейм да эч качан. Конкретно бир себеп болуш керек. Возможно, сабыр керек, возможно, жанагындай бекеринен азыр эме чыгып атат да, жанагы 083 депчи, наркоман же псих деген справканы чогултуп эме кылдычы. Бирок психтин справкасын деле сен барып психотерапевттен эме кылганда, консультация кылганда сенден ал сурайт. Сен ошо суроого жооп бересиң. Ал психотерапевт бул уравновешенный эле бала адам экенин берип коет. Но конкретный жизненный ситуацияларга психотерапевт өзү попал болсо, ал деле бакырып деп псих врачы өзү псих болуп калат да. Это жизненный обстоятельства ошондой болуп атпайбы? Просто негизи ошол конкретно эмне себептен, эмне үчүн, кандай нерсе болгон үчүн мындай болуп кетти деген видеонун резонанс болуп кетишине бир гана ошол ахватты тематикасы койгон болуп атат да. Тематиканы туура эмес коюп атат тилекке каршы. Ошол үчүн могу блогерлер, мондай жанагы видеосу чыгарганда ахват жакшы ала турган блогерлер теманы туура коюп туруп, анын теманын атын лишь бы жанагы эме ахват жакшы болуп кетсин деп эле коюп коюштун кереги жок да. Мисалы үчүн кече деле жанагы таксиге тиешелүү тема эмес, бирок 8 жаштагы кыз, 8 класстагы кыз төрөдүү деп туруп чыкты го. Ошону 8 жашар кыз деп туруп элдин жанагындай психологический эмесин сразу бурдуруп ошака эме болуп атат да. Для чего? Для того, чтобы просмотры были хорошие. Нет, ал нерсе туура эмес. Ошол үчүн информацияны туура жеткириш керек деп ойлоймун да. Силердин оюңар кандай? Силер кандай ушундай ситуацияга попал болуп калгансыңар? Кандайдыр бир теманы көрөм деп ошол теманын жазуусу менен көрүп, анан кийин теманы жазуусуна видео ылайык эмес болуп калган учурлар кезигеби, кезикпейби? Ошол боюнча дагы бир ой жергиликтүү ойлоруңар жазып кетсеңер болот. Анан дагы бир эме жаман жаңылык десем болот, потому что мына бензин кымбаттады. Бензин кымбаттагандан кийин газ аренда бергендер, машиналарды бергендер уже 2000ден деп алыптыр. 20 000 депозит, 2000 аренда. Бир айда 2 жол выходной деп ошондой кылып киргизип атат. Бул кылган өтө туура эмес. Ушул боюнча да видео чыгарышым керек кайрадан. Ошону ким колдогон болсо плюс деп койгула, же болбосо өзүңөрдүн окуяңар болгон болсо ошол эмеге WhatsApp номерге жазып койгула. Потому что ушул боюнча да бир видео чыгарыш керек. Себеп дегенде монополисттер кайра пайда болгон экен. Это тоже очень плохо, потому что каяктагы 20 000 депозит, ёлки-палки, каяктагы 2 000 эмеге арендага. Бул блин, беспредел да. Бияқта как будто бы 8 000, 9 000, 10 000 таап аткансың. Ошону колдоп койгула, ким ушул ойго кошулат менен билип коем. Аты жөндөн эле дөдүрөп сүйлөй берсең деле, бул жакта өткөндө комментарий жазгандай дөдүрөөчү деп жазылышы. Дөдүрө бербейин жөндөн элечи. Мен деле мындай бир какой-то бир смыслы бар нерсе үчүн деп туруп тарткан аракет көргүм келет да. Ошол үчүн туугандар кимде ким көрүп жаткан болсо, коштоп койгула, колдоп койгула, плюс деп койгула или минус деп койгула, или оюңарды жазып кеткиле. Но обязательно. Баарыңыздарга ийгилик, коштойм, колдойм силерди мен дагы.